тынчтуулук менен күрөшүүгө жана жүзеки кызматынан келип түшкөн маалыматтарды өз убагында жана так аткарууга, кызмат өтөө учурунда жарандарга сылык мамиле жасоого жана мыйзамдуулукту бузбоого кызмат өтөө убактысы таңкы саат 07:00 чейин иш жыйынтыгын буяктан чыгарабыз. Наряд оң, бо. Кызмат ордунарга кадам. Ба. Кыргыз Республикасы Ички иштер министрлигинин реформалоонун алкагында былтыр мобилдик батальон түзүлгөн. Бишкек шаарынын ички иштер башка башкармалардын ичинде. Биз эми өз ишибизди 2018 жылдын январь айынан баштадык. Жүзеки кызматы аркылуу түшкөн чакырыктарды өз убагында тез жана ыкчам түрдө камсыз кылуу. 1 январдан баштап, үстүбүздө жылдын 1 январынан баштап 273 кылмыштын бети изис уйлекте ачылды. Адресті башынан қайталап қойыңызшы, адресті. Жүзеки кызматына борбордун чоң ортосунан орун алган Тышкы иштер министрлигинин жанында мушташ болуп жаткандыгы жөнүндө маалымат түшөт. Маалымат боюнча Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын мобилдик батальону болжолдонгон жерге барат. Бирок мушташкандар жок болуп чыгат. Ал жерде кайсыл бир топ спирт ичимдигин ичип жатышкан болот. Почему общественный порядок нарушаем? А какой общественный порядок? Распивайте спиртные напитки. А что, запрет был такой? Давно есть, не знаете, Да? что ли? Хорошо, Да? я уберу, в чем Это проблема. административное правонарушение. Тартип сакчылар жайган аларга коомдук жайда спирт ичимдигин ичүү мыйзамды бузуу экенин түшүндүрүү аракетин көрүшөт. Бирок алар тескерисинче ичкенин танып эч кандай мыйзамды бузбаганын айта баштайт. У нее муж за рулем ездит, какая разница? Она пьет, а какая разница? не провоцируйте, хорошо? Нет, здесь В смысле нет провокации, мы в провокация? принципе так и Держите себя разговариваем. На вопросы как нормально еще раз отвечать, мы говорю. просто Да, спрашиваем. конечно. Зачем меня снимать? Вы имеете право снимать? С какой целью вы меня снимаете? Она в чем? Я привожаю его к уважению. Смотрите, вот это вот видите? Поставьте все на месте, потом подойти, я вам объясню, что делать. Ну Они хорошо. имеют право отвечать от Телевидение вас. не снимайте, Отлично. пожалуйста. я вас Почему? прошу. А? Почему? У нас сегодня рейд. А у вас рейд? Да. Хорошо. Мы ездим, мы здесь давали дрифт или еще что-то. А вы чем проблема? В общественном месте пьете спиртные напитки. Вот, я убрал, вы объясните. Ал арада уюлдук телефонуна тартып жүргөн жаран өзүн эмоцияга алдырып, укук коргоо органдарынын кызматкерлери менен кайым айтышып, тиешелүү кагаздарды толтуруу үчүн жакынкы ички иштер бөлүмүнө баруудан баш тартат. Да, вот коньяк стоял, но они уехали. Все, я вам еще Сейчас раз в объясню. ОВД поедем, составим Ну, конечно, мы Без убрали. проблем составайте, давайте Убрали сейчас. без Без проблем. Через ГКМБ только. Через ГКМБ только. Сделаем это все. Я вам сказал через ГКМБ. Я вам сказал через ГКМБ. Вы кто такой? Я ничего никому не угрожаю. Вы кто такой? Позвони, пожалуйста, в одну. Сейчас. На, с моего телефона позвони. Вы рассевали спиртные напитки в общественном месте. Хорошо, я убрал в пакет. Сейчас ко мне какая претензия? Надо составлять протокол. Вы мне сказали изначально, когда вы подъехали, что здесь была драка, правильно? Правильно. С какой целью? Это Была драка? Будем выяснить, кто дрался. Всё. По факту вы распиваете спиртные напитки в Я общественном месте. убрал. Общественное Правильно. место, время Зимой. сколько? Вы посмотрели на место? Не отвечайте, неважно сколько времени. Время. Общественное место, есть Все, общественное место. приедьте, сделайте предупреждение. Почему вы тогда Вы почему ведете в таком это? тоне разговариваете с нами? Я Не надо возмущенный. Айтор өзүнүн сөзүндө улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматында таанышы бар, бирок ал таанышы телефон чалганы менен келбей койду. Бир аздан соң мобилдик батальонго жүзеки кызматынан башка дагы телефон чалуу келип түшүп, мыйзам бузгандар менен кийинки экипаж калып териштирүү иштерин улантышты. 811 Увару. Исанова Чуй. Парни задержали парня, избившего женщину. Запишите телефон. Ал эми жаңы телефон чалуу боюнча тартип сакчылар окуя болгон жерге бет алышты. Маалыматта Бетастори соода түйүнүнүн жанында белгисиз бир аял кишине кимдир бирөө тоноп жаткандыгы айтылат. Милиция кызматкерлери көрсөтүлгөн дарек боюнча барганында жабырлануучу тез жардам кызматынын унаасында экен. Айым арыз жазуудан баш тарткан. Айтымында аны эч ким тоногон эмес. Болгону жолдош өкө уруша кетишкен. Көп өтпөй эле жолдош өкөнү тең тез жардам кызматы ооруканага алып жөнөдү. Сами там, да? Просто претензияны тоқтатып қойыңыз. Тоқтап қойшы,
Ал эми тонолду деген аял күйөөсүнө доо арызы жок экенин айтып, тиешелүү кагаздарды жеринде толтуруп берди. Эки тарап келишкен соң мобилдик батальон кайра эле жанагы коомдук жайда спирт ичимдиктерин ичкен жарандарга барышты. Бул жолу алар ички иштер бөлүмүнө жеткирилген экен. Коомдук жайда спирт ичимдигин ичүү мыйзамды бузуу экенин ар бир жаран унутпашы зарыл. Кечээ түнү Чүй облусунун жол коопсуздук кызматы облустук прокуратура менен биргеликте Токмок шаарында рейд өткөрдү. Иш-чара жол кырсыктарын алдын алуу максатында уюшулган. Рейдтин алкагында бардыгы болуп 47 автомашина унаа токтотчу жайга киргизилди. Вакыт албай эми. Блин, за 10 лет первого пошла. Сейчас мужчин своих в школе поздравили. А что это? У нас рейд. Да меня коллеги попросили дать. Я даже не нашли. А сегодня на работу там. Будете, да? А ваша телевизор? Сразу, да? А ваша телевизор? Екен документтер бар бекен? Водительское удостоверение. Что, дома забыл, что ли? Вы можете выйти? Туда сесть. На стоянку проедете? Стоянка. Там момент айдоочу бак байкеси, айдоочунун көлүгү, техпаспорт, эч темке жок экен. Бияктары бос байкен? Жок. Угроза кылып атат бияктан туруп. Эртең көрөбүз, эртең жолугабыз. Полностью ознакомьтесь. Вы могу же не расписываться. Нет, вы обязаны. По административному протоколу вы ознакомились? Вот он. Если в чем-то не согласны, вы можете вот здесь в объяснении написать. Что вы не согласны. Не согласен, да, могу написать? Не, вы за чего вы не согласны, там тоже объясните. А что не согласен? Не, объясните, за что? Без документов сами управляете, В за чем что сейчас не согласны? проблема, если я не хочу, я не расписываю? Нет, если Что, есть же такой закон или нет? Юсуп Аке. Не, вы скажите, нет, есть или здесь нет? не надо расписываться. А что мен сизге түшүндүрүп берейин? Могул жерге эмне үчүн кол коюп атасыз? Сиздин личностиңиз суда Что, я имею право, скажите, не расписываться или не имею права? А что административным протоколом составлен, вот она, сизге эмне нарушение, Я, вы Баке, обязаны имею же? право. Вы же обязаны же расписываться. Как вы думаете? Вам же составляете административный протокол за нарушение, правильно же? Алардын ичинен 5 айдоочуга спирт ичимдигин ичип рул башкаргандыгы үчүн жеринде тиешелүү протоколдор толтурулду. Бул улгайган адам Токмок шаарынын тургуну. Ал спирт ичимдигин ичкендиги үчүн кармалган. Бирок унаа токтотчу жайга барганда белгисиз бир себептерден улам милиция кызматкерлеринин качып кетүү аракетин көрдү. Базарбайга. Алыс качып кетем дегенбе, Айтор акыры колго түшүп берди. Андан соң жол коопсуздук кызматкерлери тиешелүү протоколдорду толтурушту. Базарбайга келиңиз. Haydi. Ошондой эле рейдтин жүрүшүндө мамлекеттик терезеси караңгылатылган унаа токтотулду. Ал эми айдоочусунун терезени караңгылатууга берилген уруксат кагазы жок болуп чыкты. Нааразы болгон айдоочу акыры жол коопсуздук кызматкерлерине баш ийип, унаасы унаа токтотулчу жайга киргизилди.